Бул негизи жашыруун кумар оюндардын уюштуруу боюнча мыйзамсыз иш-аракеттерди алдын алуу жана ага карата жоопкерчиликти катаалдатуучу нормалдардын киргизишин толугу менен колдойм. Буга ошолор менен дагы менде бир нече суроолорум бар. Биринчи суроолорум бул 2023 жылдын 1-январынан тарта мыйзамсыз кумар оюндардын уюштуруучуну токтотууга багытталган президенттин жарлыгы кандай аткарылып жатат? Ошол президенттин жарлыгын аткаруу максатында ушул азыркы өзгөртүүлөрдү биз сиздерге карооңуздарга алып келдик. Ошол максатында. Нурбек Такабаевич, бүгүнкү күнгө канча мыйзамсыз казинолор, тотализаторлор, букмекерлик кеңселер, жашыруун кумар оюндардын өткөрүүчү жерлер аныкталган жана алардын ишмердүүлүгү токтотулган? Алар менен күрөшүүдөн казынага канча каражат түштү? Урматтуу Карим Назарович, өзүңүздөр билесиздер, мурдагы 219 берене жок болгонго байланыштуу буга чейин азыр күчүнө кирген мыйзам негизинде мындай иштер козголгон эмес. Бирок биз өзүбүздүн маалыматтар боюнча 2 кылмыш иши козголгон. Ошо мыйзамсыз иш-аракеттер жүргүзүү боюнча деген. Ал бир иши сотко кетти, бир иши деген азыр өндүштө турат. Азыр бул мыйзамды алып берсеңиздер, ошого карата биз тез аранын ичинде толук өзү жумушту жөнгө салып туруп, мыйзамсыз иштеп жаткан ошол оюн зоок уюштурган жайларды аныктап, жокко тартууга биз даярбыз. Рахмат. Андан кийин бул жерде спорт мелдештерине акча коюу деген түшүнүктөрдү жабынат да. Жабынып, мыйзамсыз кумар оюндардын өткөрүп жаткан мекемелер жабылдыбы? Урматтуу Карим Назарович, азыр бул мыйзам күчүнө кирсе, мында биз ошол онлайн казинолорду, тотализаторлорду, букмекерлик контораларды мыйзамсыз иштеп жаткандардын баарын аныктап, аларды уюштуруп жаткандардын баарын жоопко тартабыз. Анан кийин ушул жерде күлкүмүштүү угулушу мүмкүн, бирок айыл жергелеринде өткөрүлүп жаткан корооздор чабышы бар да. Ага коюлуп жаткан акчалар, алардын айланышы эмне болуп жатат да, бул кабыл алгандан кийинчи андай мыйзамсыз иштерге да көңүл бурулуп жатабы? Бардык жерде ошо мыйзамсыз акча коюлуп жаткан оюн зоокту уюштургандардын үстүнөн биз деген материалдарды каттап, алар боюнча биз чара көрөбүз. Кандай гана жерлерде болбосун, айыл жергесинде, башка жерлерде электрондуу бардык жерден аны кароолго алып, тандап туруп, ошого карата мыйзамдуу чараларды көрөбүз. Нурбек Такабаевич, бул жерде мыйзам менен чек коюлган кумар оюндарын интернет технологиялары аркылуу өткөрүп жүргөн канча мекеме ачыкка чыккан? Анан кийин бул механизмдер иштелип чыкканбы, кандай иштеп коет? Алардын аныктоо жоопкерчиликке тартуу абдан татаал иш да. Бул жерде механизм жөнүндө түшүндүрүп айтып коесузбу? Урматтуу Карим Назарович, туура айтасыз, бул электрондуу ойногон, интернет аркылуу ойногон бир топ оюн зоокту уюштурган жарандар бар. Бул жарандардын көпчүлүгү чет өлкөдө отурган жарандар бар. Ал боюнча биз материалдарды түшүрүп, каттап туруп, санариптик министрлик аркылуу прокуратура органдарына жөнөтүп, андан сот аркылуу алардын сайттары, ошол сайттарга чектөө коюлуп туруп, андан кийин жабылат. Ошондой материалдарды биз башка прокуратурага жөнөткөн учурлар бар. Азыр аныктап. Мыйзам күчүнө киргенден кийин ал боюнча кылмыш ишин козгоп туруп, ошого карата биз иш-аракеттер жүргүзөбүз. Бул чынын айтканда, бул жерде эмне үчүн сурап атам? Бул мекемени анын домендик аталышы менен табуу абдан татаал да. Оюндардын уюштурган аянтчылар Кыргызстандын аймагында болбой калышы толук ыктамал. Анан кийин онлайн казинолор каалаган маалында аталышын жана домендик дарегини өзгөртүп кое алышат. Ошондой катаал көрүнүштөргө карата бул кантип туруштук бере алабыз да, жана күрөшө алабызбы? Бизде мындай ресурстар болобу, болбойбу деп? Урматтуу Каримович, азыркы кезде биздин ресурстар толук кандуу жетиштүү. Бул эгерде биздин мамлекетте катталбаган башка чет өлкөдөн болгон болсо, анда азыр айткандай биз материалдарды каттап, ошол сайттарды жабууга сот органдары аркылуу жабабыз дагы, аны чектөөнү санариптик министрлигине жүктөлөт, ошолор ошо сайттарды, домендерди жабылат. Кыргызстандагы мыйзамдуу иштегендер, лицензиялуу иштегендер иштейт, мыйзамсыз иштегендерди Кыргызстанда катталган болсо, аларды биз аныктап, кылмыш жолуна тартабыз биз.
Рахмат. Чын эле айтканда мен онлайн казинолор менен күрөшкөн бир нече мамлекеттин тажрыйбасын карап чыктым. Алардын арбын мыйзамдары соттон тышкары өндүрүш менен эле онлайн казинолорго лотереяга акча которуу ишин аткарган сайттарды чектөө, сиз айткандачы. Алар кызмат көрсөткөн чет элдик банктардын, финансылык мекемелердин, ошондой эле адамдардын бирдиктүү реестрдин түзүүнү аткара алышат экен. Анан кийин же болбосо Белоруссияда Лига Ставы деген мындай бар да. Лига Ставы деген мекеме бар, ал жерге келип оюндардын мелдешине акча койсо болот. Бул мыйзамдуу бир гана жарандар өзүлөр келип каттоодон расмий өтүш керек да. Жыйынтыгында расмий катталган жарандардын тийиштүү салыктар келип түшөт. Бизде дагы ошондой эле механизмдер иштеп чыгыш керек да. Рахмат, Камил Залманович. Бул боюнча биз дагы сиз айткандай башка чет өлкөлөрдүн жыйнаган опыттарын, пайдалуу жактарын алып, биздин мамлекетке мындай кандайдыр бир өлчөмдө чоң өлчөмдө акчаларды түшүрүү максатында сиз айткандай иштеп чыгабыз положенияларда. Иш аракеттер жүргүзөбүз. Ушул долбоор боюнча Нурбек Акабаевич, ушул мыйзам долбоорунда сунушталып жаткан айыппулдун көлөмү кантип эсептелген? Бул жерде кандай принциптер негиз болууда? Сиз кандай өзүңүз оюңуз боюнча аларды жеткиликтүү деп эсептей аласызбы? Ооба, азыр деген 300 укук бузуулар боюнча азыркы кезде ошол мыйзамды бузган боюнча укук бузууларда 200 000 сом штраф салынат. Бул жетиштүү эле өлчөмдө деп айтабыз, ойлойбуз бул жерде. Юридикалык жактарга 2000 эсептик көрсөткүч өлчөмдө айыппул салынат, эгерде оюн зоок ишин уюштуруучунун оюн зоок иши жөнүндө мыйзамдардын талаптарын бузуусу же аткарбоосу, эгерде бул аракеттер кылмыш өбүккө каралган квалификациялык белгилери камтыбаса, эгерде лицензиясыз оюн зоок ишин уюштуруу үчүн жайларды берүү, жеке жактарга 100 эсептик көрсөткүч бул 10 000 сом, юридикалык жактарга 300 эсептик өлчөмдө бул 30 000 сом айыппул салынат. Бул айыппулдарды көтөрсө дагы болобу? Бул дагы мен дагы ошону сунуштайм дегеним, бул өтө аз да деп ойлоп атам мен. Анда экинчи окууга сиз берген сунушту карап чыгылдан карайт. Бул кумар оюндарынын зыяндыгы жөнүндө социалдык кыска тасмалары тартылганбы же тартылган жокпу? Бул жөнүндө белгилүү болгондой, ал милдет бир нече мекеменин коюнунда. Урматтуу Камил, бул боюнча бул мектептен баштап жогорку окуу жайларында баардык жерде биздин кызматкерлер аркылуу бул зыяндуулук жөнүндө өз убагында бир топ материалдар даярдалган, видео материал, тасмалар башка даярдалган. Түшүндүрүү иштери азыр дагы мыйзам күчүнө киргенден кийин дагы иштейт. Бирок бул жерде оюн зоок иштерине биздин жарандардын кирүүгө катышууга акысы жок. Ошондуктан булар только чет өлкөлүк жарандар колдонулат. Биздин жарандарга мындай зыяны келбейт деп ойлойбуз. Рахмат. Бул кыска тасмалары кажет деп эсептейм да. Эл билиш керек соц тармактанчы. Ооба, туура айтасыз. Мен жалпысынан жогоруда айтканда мыйзамдуулугун колдойм. Бир гана мыйзамсыз кибер кумар оюндарына каршы туруу механизмдерин иштеп чыгуу кажет деп эсептейм. Же болбосо ушул мыйзам иштебей калат да. Ийгилик, рахмат. Рахмат, сунуштарыңызды карап чыгасыздар.